Базаркоргон районунун Бешикчон айыл өкмөтүнүн тургуну үлүш жеринде жакын эгилген дарактарды өз алдынча кыйып баштаган. 45 түп даракты түбү менен кулатып жаткан учурда Базаркоргон районунан экотех инспекция кызматкери келип, мыйзамсыз иш жүрүп жатканын айткан. Бирок дыйкан бир топ жылдан бери жээктеги дарактарды өзү бутап, суугарып келгенин айтып, өз менчиги катары санаганын билдирүүдө. 0 билбейм эч баланы. Өзүм эккемин сарысырмакты 40 боло берет деген, о менен 40 5000 теңге келди. Ал пайлап турган менин оюмчачы. Анан мени прокуратурага немесе мынчасам акча төлөп каласыз тарап бир 50-60 миңди айтты, ошончо төлөп каласыз. Bir 45 eкен дейт. Тал теректер Ош Бишкек жолунун жээгинде өсүп турганы жүйө келтирилип, дыйкандардын кыюусу мыйзамсыз саналууда. Экотех инспекция бирок каражат жагын жашыруун келишсек, көз жаздымда каларын эскерткен экен. Бирок буга макул болбогон дыйкандарга эми чаралар кучалары билдирилген. Кандай деген биз адам болдук, кандай мамлекет болдук. Мамлекет болгондон кийин бизге жардам кылабы? Же болбосо отунун кыйып алды бул өзü ekip özü kıyıp aldı da bizge sırap salabı. Bu kanday degen çındık bu. Kayerde var bunda çındık. Mamleket kayakta karavatat. Men usulü gana talap kılamın. Кыйылган дарактар Бешикчон айыл өкмөтүнүн жер балансына киргендиктен, аны бутоо же кыюу үчүн атайын адистерден уруксаат кагазын алууга тийиш экен. Мисалы муну 3000 dedi de, o nerede bundan жоондору бар да, ошону 5000 dedi de. Эми берди 45 dedi. Эми 1000 сомдугу ям бар экен. Мына базардагы баг коюп койду да. 1000 сомдугу бар экен, оналар 2000 сом экен, анан 45ти санаганда чыгат экен да. Мына 3000, 5000 деп отуруп, оюмча 60-70 миң болот экен да. Ошону айтып коркутту да. Эми мен андан акча талап кылбайм. Биринчиден, мен барганда мен бир өзүм барган эмесмин. Ал жерге ушу арыз болгондон кийин биз барсак, действительно 40 отуруптур. Сүрөтүнө чейин, эмнесине чейин бар менде, баары данные. Анан мен айткам, айке дегем, жардам берейли. Сиз меники өзүмкү деген справка алып келиңиз десем, бул айыл өкмөт тарабынан бербей койду. Өзүнүкү эмес, өзүнүкү болсо бермек да. Аны бербеди, ошон үчүн мен азыр тастыктоо иретинде азыр айыл өкмөткө кат жазып кат алдым. Бүгүнкү күндө ДЭУга жаздым, канчалыгы чындык ушу ДЭУ силердин жериңердеби, жериңерде эмеспи, ошону азыр тастыктоо иретин жүргүзүп жатам. Эгер ушулар бүткөндөн кийин аны сотко берем, сот чечет. Биздин бул жер, өзүңөр көрүп турасыңар, бул арыктын нар жагы ошо жарандардын үлүштөрү. Арыктан бул жагы бул депке карайт. Биз буга уруксат берүүгө биздин акыбыз жок. Бул дарактарды кыюуга, башка кылууга биздин акыбыз жок. Бирок жол боюндагы бактарактарды жергиликтүү жашоочулар эккендиктен, каалаган мезгилде бутап кыйып да алышат. Талаштуу жагдайды чагылдырууга барган учурда уруксааты жок эле кыйып жаткан учурлар көп экени байкалды. Masalan, kanal kapatır saldırады, biz özümüz çapamız, onu biz özümüz çapıyapız da. Çünkü ziyanı yok da beyler. Özümüz su içemiz, özümüz cerimiz mapasımızda. Экотех инспекциянын жетекчилиги бул көрүнүштү буга чейин байкаган эмес. Жол жээгиндеги кыйылып жаткан дарактарды толугу менен мыйзамсыз катары ыспаттап, жоопко тартуу керектигин айтса, аталган ишкананын дагы бир кызматкери булардын иши мыйзамдуу деп чыга келди. Жетекчи менен кызматкер ортосунда кайсы иш мыйзам чегинде экени түшүнүксүз бойдон калды. Даракка өз башындык болуп, өзүңүзчө кыркып атасыз, алып атасыз, жылык эле алып атасыз. Алды өзү кыркат, бул обмолаживание деп коет. Бул законда эмнеде жазылып койгон. Мыйзам боюнча үлүш жери же мамлекетке тиешелүү аймактардагы бактарактарды кыюу же бутоого мүмкүн эмес. Бакты жөнөкөй жарандар өздөрү тиксе да, аны отун катары пайдаланыш үчүн уруксаат кагаздарын алууга тийиш. Дыйкан менен экотех инспекциянын талаштуу маселеси болсо, сот отурумунда чечилмей болду. Дамир Кубанычбеков, Руслан Абдумуталип уулу, 7 канал, Базаркоргон району.